Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы, Нур Султан сатыла турган арзан сарайлар болсо чыгарчу укам деп. Мына, пожалуйста, менин артымда турган эки ферма туугандар, эки сарай сатыкка коюлуп атат. Бирөөсүнө 200 уй батат экен, экинчисине дагы 200 уй батат экен. Ошондо 400 уй бата турган сарай туугандар. Могул жакта 35 гектар жайыт жери менен көрүп атасыздар. Бүт электропастук кылып тосуп чыгыптыр ал жагыны. Эки үйү менен могул жакта жашай турган эки үйү бар экен туугандар. Бүт бардыгы сатыкка коюлуп атат. Өтө арзан, сонун баада. Адрес боюнча туугандар, адрес Тверская область, город Бежецк. Жүрүңүздөр, анда эмесе ээси менен барып чогуу таанышалы. Видеого бирден класс башты унутпайбыз. Бул жетип класстарды басабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нартай досум, кандайсың? Туугандар, эсиңиздерде болсо, Нартай досумду былтыр деле тартып чыгарган болчумун. Көпчүлүгүңүздөр көргөнсүздөр. Просмотр боюнча досум почти 1,5 миллион просмотр алган болчуң, а? Ден соолукка байланыштуу ушинтип сатып атыптыр. Досум, айта кетсең эми, бул жактагы сарайларды не себептен сатып атасың? Кыргызстанга барып бир демөө неме кылайын, лечение алайын деп. Лечение кылайын деп. Ден соолукка байланыштуу сатып атыптыр туугандар. Сарайларды өзүнүн жаман көп менет бул. Абды ушу таяр, келип эле мал койду кылып отурган уже даяр условиясы, бүт нерсеси бар. Аны кылам, муну алам дебейт. Инструменттер даяр. Бар жок таштап кетем. Бүт бар жокту таштайсың. Ооба. Короче, келип эле малды алып, ишти кылып отурган жер да. Жайыт жерлерди да жана көрүп кеттик. Ал жакты деле азыр барып көргөзөбүз. Бул жакты жана электропастук кылып тосуп коюпсуң, а досум? Ооба досум. Канча гектар жерди тостум дедиң? Эми досум 35 гектардан чоң да. 35 гектар. Ошончо жерди тосуп чыгыптыр туугандар. Ошол жака азыр малыңарды алып келип, сразу айдап. Короче, 100 баш мал жазысы менен ушул жерде тоюп атты да. 100 баш мал. Ооба. Чөп жана жем маселесин дагы бүт бардын да ала турган адам болсо айтып кетесиң, э? Ооба, нерден ол өз колхоздун нерден сосед, короче. Чөп таап келип берет, жемди деле ушул жерде. Айтсаң алып келип берет. Короче, бардык нерсе бар да, условиясы. Кайф да, короче. Ооба. Просто кылып отурган жер, кылган адамга. Ооба. Аябай көпчүлүктөрү чалып атышат. Мына Өзбекстандан айрыкча Нур Султан ферма болсо, ферма караштырыңыз депчи. Өтө сонун вариант экен. Ошондо мен түшүнүгүм боюнча эки сарай канчадан уй батат? Ар бир сарайга 200дөн ашык уй батат. 200дөн ашык. Бул илгери жанагындай Союз малында ферма болгон да бул жактар, э? Ооба. Колхоздун фермасы болгон. 10-15 жыл мурда эле тараган экен. 10-15 жыл алдың бул жактар жана колхоз, совхоз болуп сарай болгон да. Ооба. Ошондой экен. Демек, эки сарай 200дөн 400 уй бата турган? Примерно 200дөн ашык уй батат негизи. 200дөн ашык уй батат. Ооба, бир сарайга. Ошондо 200дөн ашык болгондо 200 деп коелу, 200дөн болгондо 400 уй батат. А так 200дөн дагы ашык батып кетет. Сарайдын деле ичини кирип көргөзөбүз. Нар жакта эки үйү менен. Эки үй. 35 условиялары даяр. Короче, душевой, пушевой, короче, келип эле жашай бересиң да. Кайгы Кыргызстанда үй салып, подин стой кыласың го, ошондой да. Мына көрдүңүздөр туугандар, эки үйү менен эки сарай 35 гектар жайыт жер менен. Өтө сонун вариант. Келген адамга деле мындай жеңилдик да. Ооба, баасы дагы өтө арзан экен. Жүрүңүздөр, анда эмесе уруксат берсең досум, биздин көрүүчүлөргө сарайдын ичин көргөзүп өтпөйлүбү? Макул досум. Жүрүңүздөр, сарайды көргөзөлү. Могу жылкы дагы сага караштуу. Ооба досум. Эми муну видеону чыгарып бир 2 күн күтөм досум. 2 күнүн ичинде сураса бирөө жарым, мен аламын сарайларды деп калса, ал менен байланышып, эгер алам атты деп калса, ага деле таштап кете берем. Жылкыны дагы сатасың? Ооба, сарайды ала турган адамга 100 миңге берем ушул атты. Ушу жылкыны 100 миңге берет экен. Ооба, сарайды ала турган адамга. Сарайды алып калган адамга 100 миңге берет экен. Негизи бул Бежецте, Тверская областта атты табыш кыйын. Мен жаңы келгенде ат таппай 1 жыл иттей кыйналгам. Андан кийин жалдырап жүрүп зорго бир бей алганбыз. Билесиң го баягы көзү көр бей бар. Ооба, былтыргы. Ооба, буну кышта алып өзүм миңге кылдым. Сонун өтө жакшы ат. Уй кайтарат. Бул ошондо канча осый болуп калат? Жок, осый болбойт, бул жаш бул эми 2,5 жаш болуп калды. 2,5 жаш эми болду. Тайда, короче. Не деп коет? Кунан деп коет, кунан. Кунан. Мына сарайдын сыртынан көрүп атасыздар. Сарай, биринчи сарайы бул жакта жайгаштыр, экинчиси нар жакта экен. Көрдүңүздөр? Ушундай болгон сарай экен. Нартай, айтып кетсең досум, бул сарайлардын документтери барбы? Бар досум, так. Бүт бардыгы так. Ооба досум. Ушу сарайдын өзүнүн жери канча дедиң?
чайын жери 5 гектар. 5 гектар. Бұл жанағы Ооба. 35 гектар Сыртында. сыртында, аға Ооба. кірбейді. Жайыт жерге кірбейді екен. Бұл жақта сарайдың оларда бүт өзің жасап чыктың ошондо? Ооба досым, вараталарды өзім жасадым. Мына пластиковый эшти өзім койдум. Мына полдорду өзім жасадым, даяр. Бұл көрүңүздөр, мына сарайды туугандар. Ол жақта акырларды да жасаган болчуң, а? Ооба, Свет барбы? готовый. Светти жагып койгол досым, ошто. Макул досым, мен аз бара свет жагып берем. Светтер бар, сулар чыккан жанынан. Полдорду өзүм жасадым досым. Бу өнерге торпокторду да сайттырган. Суттан чыккан торпокторду байлай турган кылып өнерге кылдым. Нар жака, а? Ооба, онун акырлары пешканын арагына. Букалардын өнерге уже аяктан өткөндөн кийин бияка байлап коюп аттым. Букаларды. Букаларды. Пол бияк бетинде деле полу бар. Просто мен тазаланбаганы кече жакында мал саттым эле. Ошону камалып тур да түнүменчи. Ошону ушундай бир бардак. Баарын өзүм жасадым. Акырды, полду, бар жокту, короче, ошол. Могул жакта полдор бар экен. Полдон нары жана чыккан отходтору наркозда эле эме туруп айнектен таштап салат. Тартып эле айнектен ырыта берет. Анан эмени сурайын дегем досум, кышында кандай болот экен? Кышында малдарды алып келип неме койгондо баня болуп кетет өзү. Жылуу эле болот, Жылуу эле болот. Мына көрдүңүздөр туугандар, ушундай сарай, ушу сарайдан 2 сарай. Нар жагында деле бар экен, аны бирок бир аз ремонт кылыш керек экен. Аны караш керек. Анда полу жок. Мен аны жазда ошол жака киргизип аткам торпокторду. Короче, жазда мияка кирбейт. Кышында эле бул жака. Ооба. Ошол жака кирет. Анан кийин баягы март апрелдерде жамгыр, жок, март апрелде эмес, майда кар эриби? Кар эригенде бир ай жамгыр жайт. Ошондо ошол сарайга киргизип аттым. Анын деле бир жагы тазаланган. Тракторду кетеректен мурда. Бир жагы тазаланды. Жарымы тазаланды да. Анан күндөр жылып калганда жамгыр токтогондон кийин уже поле деле жатат малдар. 24 саат. Электропастын ичинде 24 саат жатат. Жазын кышын. Ооба. Мына забор бар, бүт тегеректи забор. Келип суун ичет, мынерден пурут бар. Мынерде суу чыгарып койгонбуз. Суу деле бар. Суу деле чыгарганбыз. Ошол жакта колодец казган, өзүнө жерден суу көбөйүп чыга берет го. Ошол жагын көргөзөлү, оператор алдыга өтүп алган эле. Жана скважина чыгардым деп аткан эле. Скважина эмес, досум, неме? Колодец. Жердин түбүнөн суу өзүнөн өзү көбөйө берет. Демек, сен алып неме кыла бересиң. Кышында малдарга кантип ошо шлангадан эле ушул жака берип аткансың? Ооба, шланга менен эле. Короче, 200 литрlik бачоктон бир, короче, мына 2 капталга ушундай койсоң, жеткидей 200 литрlik бачоктор толтуруп койгонбуз. Мына бар. Мына герклерин варитети мону даярдап койгонбуз. Онакта деле жыйылып турат 200 литрlik бачоктор. Жана могул жакта условияларга нелерди таштап кетем дедиңиз да? Дробилка деле. Инструменттер, мына дробилка. Дробилка деле калат. Дробилка деле калабы ошондо? Дробилка калат. Дагы? Ону неме жер казгыч. Мен баягы жер казгыч. Забор кылганда неме койгом мында. Мына болу, Мына. Даяр жаныбар. Бул жанагы стойка казып туруп, стойканы отургузуп кете берет, Ооба, стойканы отургузуп кете берет. Эмнеде свечасын алдым эле, кайрап койбумбу, койбопмунбу? Карап коюнчу бир. Бар экен. Демек, бул деле ошо. Ооба, калат. Короче, бул тараза, короче, инструменттердин баары эле калат. Бүт бар жокту таштап кетет экен туугандар. Онуктан чөбөр отурган касилка, баягы бизде дары чача турган, дезинфекциялай турган неме бар го? Аппарат. Дырылдак деп коет эле Кыргызстанда мен кичинекей малымда. Өз негизи аты кандай экенин билбейм. Короче, ошо дезинфекция мындай. Ошолор дагы сарай дарылай турган. Ооба. Короче, бар жок калат. Мына туугандар, наркы сарайды көргөзүп коюңуз, оператор акам. Тетигинде экинчи сарайы ал жакта экен. Жана суу маселесин айтып кетели. Мына суу бул жактан чыгат. Туурабы досум? Суу эмнерден чыгат? Каздырып койгонбуз. Чукуру 10 метр. Бул жана уйларга бере турган суу ушул жактан чыгат. Ооба. Демек, сарайга ушул жактан суу кирет экен да. Ооба досум. Сарайга кышта ушундан сугарасың. Жазында эмнеде пруд бар. Жазындачы, короче, досум, жер калда. 24 саат мал өзү келип, суун ичип, өзү чыгып, жеп, өзү жүрө берет. Просто түнү эртеменде туруп бир сыйра мындай кыдырып карап коесуң. Обход кылып коесуң, Ошондо мен түшүнүгүм боюнча жайында баягы күндүз кечеси талада экен да. 24 саат талада жүрөт, Азыр деле 24 саат талада. Азыр деле алып кире элексиң. Азыр деле алып киргем. Азыр мына сентябрь аяктап, октябрь. Ноябрдын 20-ларына чейин талада калат.
Ноябрга чейин талаада жүрө Ноябрдын берет. 20 Демек кар түшкүчө талаада кар жүрө берет түшсө да. талаада жүрө берет. А, Анан кийин тракторский айтып койдум. Муну немени алат жерден. мына гоңду. Гоңду алат. Мына отходдорду, гоңдорду алып кетет өздөрү, Ооба, наркы келип аткан воскресенье күнү келип алабыз деди. Алып кетишет. Ооба. Бекер эле алып кетет. То есть төлөбөйт Жок, мага. мен акча төлөбөйм. Өздөрү келип алып, анан кичине турлап тартып, короче, сарайдан алыстатып коет. Бул туугандар жанагы сарайдын ичинен чыккан гоңду, кыркты ошо айнектен эле таштап салат экен да, ушинтип үйүлүп калганда трактор келип, жана колхоздун трактору келип туруп бекер алып кетет экен. Туурабы досум? Короче, баягы картошка эккендер алып кетет да муну. Жерге алып барып салат экен да демек, Анан мону деле өзүм жасадым досум жаныбарды. Бул 700 литр атала кайнатат. бул аталган кайнаткыч. 700 литр. Бир кайнатканда 700 литр кайнатат, Кайнап пышырат. Дайя кылып. Жана жаш торпокторго берип аттың да аталган, Ооба, жаш торпокторго чоңуна, короче, тегиз. Досум, канча болду ушул жерде иштегениңе? 4-5 жыл болуп калды окшойт, 5 жыл болду. Короче, 3,5 жыл болуп калды. 3,5 жылдан бери ушул жерде. Короче, 3 жазда 3 жаз. Жана кадр артында дагы 2 кыш. Ошондой. кадр артында айтып кетти досум. Эгерде ден соолук болгондо дагы деле иштей берет элем деп. Көпчүлүгү жазышы мүмкүн да, ушундай бизнес болсо, бүт бардыгы жакшы болуп атса, эмнеге сатат деп. Досум ден соолугуга байланыштуу, ошон үчүн сатып атат туугандар. Негизи досум жалко. Ушундай менет кылдым. Абдуши бар жок даярдап койдум. Просто дайын өзүң карап алсаң болбойт да баарыбирчи. Бирөөнү коюп кетсең дагы, келсең көңүлдөгүдөй эми карабайт да. Сарайды деле, малды деле ар ким өзүнүкү үчүн өзү күйөт. Эң туура. Ошон үчүн сатайын деп чечтим. Мына көрүп атасыздар туугандар, сыртынан ушундай көрүнүш экен. Бул жакта отундар деле даяр досум. Кышка жетет Алла насип кылса. Жетпесечи, эмнеден Токойдон мен кошунама 2000 сом акча бересиң. Трактор менен чогуу барасың. Ал өзү парагын ичип сени күтүп турат. Сен березадан кыркып аккайындан. Даярдайсың. Кел тууган жүк ташып кой дейсиң, жүк ташып коет. Чогуу келе бересиң. Бир прицепте 2000 рубльга алып кеп берет. Өтө сонун экен. Березадан. Мына көрдүңүздөр туугандар, ушундай вариантпен жүрүңүздөр, анда эмесе үй жагын өтүп, үй жагын көрөлү. Досум, ошондо үй сарайга канча аралыгы? Şu 50-60 метр бар. 50-60 метр. Могул жакта экен да. Ооба. Мына тетигинде үй көрүнүп турат. Дарактардын аркасы эле да эмнедеги муну. Мына жерде дарактардын артында эле экен. Ооба. Короче, мен келдим десе, көрүнбөй атасың го деп кое турган жер да. Азыр барып анда үй жагын деле көргөзөлү туугандар. Аз торпокко мен деп кой. Нар жакты көргөзүп коюңуз, оператор акам. Мына айлантасыга көргөзүңүз. Бул жактар бүтүн нар жагы деле, бер жагы деле бүт жайыт жерлер экен, досум. Ооба. Жайыт жерлер кенен. Досум, айта кетсең, жанагы чөп маселеси, жем маселесин дагы айта кет. Эгерде ала турган адам болсо, сен жанагы алып жүргөн адамдарың менен тааныштырып эметесиң да. Ооба, Алла насип кылса. Нерде сатат. Бар өзүм ушул эле айылдачы. Чөптү 1300 рубльден алып атканбыз байкы чоң рулонду. Чоң рулон, жана 300 килограммдык рулонду, Ооба, 250 килограмм, 270 килограмм ошондой. Доставкасы менен балар? Ооба, ошо акча өз нерде эле алып келип беришет да. Тоголотсоң деле өзүң деле алып келип алсаң болот, негизичи тоголотуп. Ошол жерде эле заказ кыласың, эртең менен барып туруп эле, короче, мага чөп керек, жем керек десең алып келип түшүрүп, трактористке бир жакшы бит тарак куйсаң алып келип жыйып берет. Анан жанагы арпа, буудай маселесин дагы айта кетсең. Жем маселеси да ошол жерде бар. Ушул жерден аласың, 13 рубльден алдым мен. Былтыр алып атканмын. Былтыр мурда жылы, короче, ушу кошунадан эле. Арпа менен буудайды 13 рубльден, Ооба, короче, экөөнү аралаштырып, дробилкадан өткөнү даярыны 13 рубльден мен былтыр мурдагы жылы, андан мурунку жок, былтыр мурдагы жылы 2 кышта 13 рубльден алдым. Килограммын 13 рубльден. Тоннасы 13 миң болуп калат экен. Мына досум үйгө дагы келдик. Муну үй менен, муну 2 үй. Муну ал биринчиси. Короче, ооба, ошол бир үй. Биринчиси. Бул экинчи үй. 2 үй. Экөөдө тең документи бар. Документальный. Ооба. Анан короче, буну неге алдык? Муну мына комплект бизге караш үчүн. Кайсыл жак? Могу электропаспорт. Бул демек айлантасы. Нарака чейин, ооба, нерде
ошол жака баспайлы, ошо электропасты ушул жактан өткөн беле? Ооба, ушул жактан айланып тегеренип, о жолдун жээги менен келип, немеге кирип кетет. Сарайга кирип кетет. Сарайга кирип кетет. Мына демек сарайдын туугандар кашасына уланат. Сарайдын кашасы өзүнүн ара 5 гектар сарайдын өзүнүн жери тегеренип келип, мындан кайра электропаст. Короче, ушул 35-40 гектардын ичинде малдар жүрө берет. ооба, деревнянын дагы болгондо эң акыркы үй экен туугандар. Мындан нары уже үй жок. Мына биринчи үйү бул экен, оператор акам, көргөзүп коюңуз. Биринчи үй электричество бүт бардыгы бар. Бар. Ушул неме душовой, пушовой. Душовой го чейин. Ушул үйдө, ооба. Бүт эме жашоого жана Даяр. даяр экен Короче, да. мен жашап аткан үйүм ушул азыр. Ушул жашап аткан үй. Балдарым менен жашап аттым ушакта. Документальный. Ооба. Бул үй дагы бар. Бул үйдүн печкасы жок. Бирок жашаса болот. Мен жазда досторум келип ушул жерде жатып атты. Ар эки жумада. Бир аз аяк бягын ремонт кылып туруп, болгон айнектери дагы пластиковый айнек экен. Айнектери пластик. Буяка пластик койгону мен жетишпей койдум эчеле. Бул жака пластик койгон жетишпеди. Жетишпей койдум эчеле. Шу убакыт жок да. Демек, уктуңуздар туугандар, ушул эки үй условия бүт бардыгы бар дейт. Мага жакканы досум, ушул эң деревнянын акыркы үйү болгону ушул жагы жакты да. Бул жакты көргөзүп коюңуз, оператор акам. Ооба досум, биз дагы ушул издеп зор таптык ушундай жерди. Издеп жүрүп тапкан жерибизде. Ооба. Мынау болсо, эч кимге мешает кылбайсың. Мынау жанагы электропастух. Ооба досум, бул электропастух. Азыр эки электропастух байлап койдум, эки жакка карап кеткен. Бул жакта азыр тогу бар. Ооба, короче, зымды эсептей турган болсоң, канча 3-6 бирет 6 километр мындай тегеренген. 6 километр. Жана 35 гектар жери туугандар. Мына көрүп атасыздар, жайыт жери. Ушинтип мына көргөзүп коюңуз, оператор акам. Ачылбайт да досум. Ачылбайбы? Мына астынан көргөзүп коюңуз. Монтип көрдүңүзбү, датчиктер менен электропастух деп коет экен. Бири ушул, бири наркысы. Наркы эки электропастух бар экен ушундай. Ооба. Бул азыр токко уланып иштеп турат экен, а? Даяр. Даяр. Тарс деп үн чыгып атат. Звук чыгып атат. Жакындатып көргөзүп коюңузбу, оператор акам. Электропастух деп ушуну айтып коет экен. Көпчүлүгү билишет экен электропастухту, анча-мынча билбегендер дагы бар экен да досум. Кыргызстанда колдонбогон үчүн билбейбиз да. Бул жакта деген жана малды туугандар артынан чуркап, жана артынан түшүп алып бакпайт. Бул жакта бүт эле ушинтип электропастух кылып көрдүңүздөр, канча лаган жерлерди эметип койгон. Тосуп туруп, мына келген ток ушул экен да демек, мына моток. Заземленияга улайсың, 3 та заземление бар. Бири-бирине варитет байлаганмын. Пилусу. Заземлениясы да бар нарактачы. Эгерде бир заземление калып койсоң иштебей калат. 3 та кылып, заземление 2,5 метр кылып каккан мен өзү. Демек азыр мону кармаганда ток бар. Сразу тепет, колун тийгизип койсоң. Жок, өткөндө жана кармап көрдүм да, кармаганда катуу эле урат экен. Бул мал деген, мал жана уйлар келип искегенде эле жыртып урат экен да ошондо, да, досум. Любой жеринен териси, куйругу, путу тийип эле койсо болду. Тарс деп секирген бойдон нары келет. Бир жолу ток тепкенден кийин кайра келбейт. Ошондой экен. Жана интернеттен деле YouTube'тардан көрүп атпайсыздарбы? Түнү кайра көрбөйт го мунучу. Түнү караңгыда ким көрсүн эми муну? Ошондо деле сезет да, муну жанына деле келбейт да. Ошон үчүн 24 саат ишенип коркпостон таштап коесуң. Демек, ошондо 35 гектар жайыт жери ушул жакта болду туугандар. Анан үйү, оператор акам, үйү мына жакта экен. Эмнеде? Айнектен ушундай карайм. Малдар жүргөн болсо уктай берем. Айнектен карап коюп эле деңиз. Бул жагы бир жакты жагы мына жерде. Уурлук, ушундай бир жаман адаттар жок эч кимде. Эми ичкен туугандар бар. Ичип өздөрү менен өздөрү аларчы. Бирок эч нерсе мен короче жумалап Москвага кеткен болсом да, бирөө малыңды урдаты, үйүңө кирип деген болбойт. Келсе да кыйкырап кайра кете берет. Айыл жери да, ошондуктан мен өзүмдүн дагы жашаган жерим Наркы айылдан туугандар. Мага деле жакын Нартай досубуздун жери. Ошондо бул жагы электропастух Наркы башы кайсы жакка барып калат досум? Короче досум, дарактарга барабы? Ооба, ошону дарактарга барат. Анан ошондон ылдый Наркы айылга барат. Наркы айылга барат? Ошо айылдын четине беракта, айылдын жайында арык өткөн. Ошол арыктан анан мындайдан ондон Наркы жолго чыгат. Жолго, жана сарайдын жанындагы жолго, Сарайдын жанындагы жолго. Ошол менен мындайдан сарайга келип кошулат. Сарайдын тегереги электропастух эмес, ал каша кылган мына. Кашар. Жарымы жыга, жарымынан зымбайт. Ошондо досум, монтип айланып барып, ошо сарайга чейин экен да ошондой. Мен сага айтсам азыр, мына айылдын жарымын эле
тосуп алган. Тосуп алгансың. Айылдын жарымын демек тосуп алып тур туугандар. Бүт бардыгы даяр да, келип эле сразу иштете турган. Өтө сонун экен досум. Анан эрте жазда лостор кышта үзүп коет бир-эки жерине. Бардык жерин үзбөйт анда да, ушу бойдон кышта калат да бул. Ошону кышында да жайбайт экенсиң да, жийбайт экенсиң. Зыгындарга тийбейм, электропастук деле алып койгонмун. Ошо лос үзүп кеткен жерлерди эле улап коюш керек. Бул демек жөнөкөй эле зым менен алып турган, жана оцинкованный. Калың зым алгам менчи, бул жаман кымбат мынушу. Лос келсе эле үзүлүп калбайт, муну тартып жүрүп чозуп үзүп коет. Короче, үзүлгөн жерди кайра алып келип мындай кылсаң, короче, жарым метр ашып калат. Баягы тартканда муну чозулуп кеткен да. Бул эме кандай экен анан досум? Расходу кандай экен? Расход лампочкадай эле. Лампочкадай эле. Ооба. Эч канча жебейт экен да? Ооба. Өтө сонун вариант. Мына көрдүңүздөр туугандар, бүт бардык шарты менен. Кыргызстандык туугандар бактын тегерегин ушинтип койгула. Мал торпо немеңер кирбейт. Ооба. Жаныбарлар кирбейт. Электропостук эми мода болуп атпайбы азыр? Так, жүрүңүздөр анда үйүн көргөзөлү, үйүнүн ичин көрөлү. Анан баасын айта кетебиз. Мына бисмилла деп кирели. Бул жакта кухня экен, а досум? Ооба, досум. Мен плитада тамак кыламын. Негизи аяшың бармалы сыртта тамак кылат, казанчокто. Міне душ. Душ бул жак. Душта бүт условия бар да. Стиральный машина, ванна, душ. Бар жок бар. Аристон бүт бардыгы бар экен, а? Даже чачара турган немеге чейин, машинага чейин таштап кетем. Бүт бардыгы калат. Анан муну үй. Бул жак жаза турган бөлмөсү, а? Ооба. Бул кийимди чечели. Анан бисмилла деп киреличи. Бул жата турган бөлмөң. Азыркы жашап аткан үйүң ушул экен да досум, а? Ооба, досум. Азыркы жашап аткан үйүм ушу, холодильник. Холодильник иштеп турат. Ооба, баласы барларга мына машина даяр. Буну деле таштап кетесиң. Зарядниги бар, неме чөнтөгүнө салып койгонмун. Муну сөрүн өзүм жасаганмын. Печка жинди ысытат. Печке көбүрөөк чагып койсоң түн уктай албай каласың. Отун менен бул печкең, э? Ооба, отун менен. Өзү эми узундугун көрдүңбү, 1 метр отун батат буга. Суу бар. Ооба, суу бар, ысык суу, музак суу бар. Бүт бардык условия бар экен да. Анан бардактыгына көңүл бурбагыла өзүм жалгыз жашап атам. Аяшың жок. Ооба. Бир күндө бир уборка болот. Мына ушундай вариант экен. Үйдүн ичи туугандар. Wi-Fi дагы бар экен, а досум? Мына Wi-Fi бар, ооба, Wi-Fi'ды калат. Немесини кодунучу. Мына дуалга кара маркер менен жазып коёмун. Же болбосо, ооба, эмнеден окуса деле табат өзү негизи түгүндө. Кодуну. Буга канча төлөйсүң айга? Айына 1000 рубль төлөймүн. 1000 рубль салам, өзү негизи 800 безлимит. 800 рубль алат. Сим картасын деле таштап кетемин. Муну эмнеде ушул акча, ушул сим картага акча салса, Wi-Fi иштейт. Болду. Муну ушул жерге тыгып коем досум. Негизи досум, бүт условияны өзүмө от души кылып кылдым да. От души бар жок сонун. Просто бuyakta баягы десокко байланыштуу Кыргызстанга кетип атканым үчүн ушуну арзан баада чыгарып атам, сатып атам. Баасы арзан болуп. Ооба, эми 3 миллион десем болот, 4 миллион десем болот. Эми мындай нерсени көпчүлүк кыла албайт. Ооба. Көпчүлүктүн көрүп дагы кыла албайт да. Мына үйдүн ичин көрүп чыктыңыздар туугандар, жүрүңүздөр анда эмесе сыртка чыгып, кечтен кирип кетти. Дагы көрсөтүп коелу досум. Ооба. Сыртка чыгып экинчи үйүнү көргөзөлү, анан баасын айтып кетели, а? Ана бисмилла деп киреличи, бул жак экинчи үйүң болуп калдыбы ошондо досум? Ооба досум, бул экинчи үй. Могу кетет, меники эмес. Бул эмне? Бул көч кесе турган бир касаптан алып келдим эле. Эт кесе турган жанагындай эме экен да? Ооба. Жак. Киргенде бул экинчи бөлмөсү, экинчи үйгө туугандар. Холл, прихожкасы бар экен. Бул жакта жата турган бөлмөлөргө кирип кетебиз досум. Ооба, бул бир эле зал экен, а? Комната экен. Бир комната. Айнектер пластик. Бар эле бузуп түшкөгөнмүн. Айнектер ачылат. Ону челекке тыт эктим эле, кичине өсүп калды. Айнектер бул жак пластиктүү айнек экен. Болгону обойлоруну алмаштырып коюш керек экен, а? Ооба, анан мына инструменттер. Инструменттер ушулар дагы калат. Ооба, муну калат. Бул эмне? Балта, салта, перфоратор. Бүт бардыгы калат. Ооба. Мына эмне деген инструмент бул? Бул ушул баягы немеге, дезинфекция сарайга. Дезинфекция кылчу. Перфоратор. Перфоратор, болгарка. Бүт бардыгы калат. Калат досум. Баягы электропастуктун немелери бар мына сумкада. Запчасттар, короче, катырып неме кылат анан ачып көрсөтөйүн да, короче. Булар дагы калат. Ооба, булар калат. Муну катыра турганы. Жана болторду катыра турган экен да. Зым неден өтөт да, короче. Ушундай нерселер. Зым үзүлүп кетсе дагы бири-бирине улай тургандай кысып коет турган нерселер. Даяр, короче, бар жок бар.
Могул жакта да сыртта дагы инструменттер турат. Бул жакта ал жерде баягы чөгөрөт турган инструмент. бул газонокосилка экен, а? Анан оно зым, 3 километр зым, зым. Мына зым 3 километрге дагы жете турган зымы. Даяр зым бар. Бул деле калат. Эгер мал 400-500 болуп көбөйүп кетсе, алчу адамды. Дагы нарактан Кошуп алса болот. Кошуп алса болот. Жер дагы бар наракта поле. Мен сельсоветтен сүйлөшкөнмүн. Ошо. Анан кошо турган жерди мен ошол жерден трактор өтөт да. Ошо трактористен нарактан айланып келсен мен жерден зым тартамын деп сүйлөшүп туруп, анан кийин торта берет деген. То есть дагы кошуп алса болот. Ошо трактористке айтып коюш керек. Просто ол ичкен малда үзүп кетпес үчүн жакшылап эскертип коюш керек. Ошо жерге жакшылап токтоло кетели досум. Ошо жер менчигиңби же болбосо арендабы кандай болуп калат? Жок досум, ал менчик деле эмес, аренда деле эмес. Просто жер, жөнүндө турган жер. Мен электропаз тартыштан мурда сельсоветке барып сурадым. Короче, мен ошол жерди колдонсом болобу десем, эч кимге зыян бербесе болот деди. Анан ал жерде кимге зыян бермейли деп анан кийин өзүн чакырсам мен келбеди. Өзүң мен билем да, мен ушул жерде жашайм, тарта бер болуптур деди. Эгер бирөө жарым жалып кылса алып таштайсың деди. Макул дедим, бирок мындай 3 жылдан бери эч ким жалып кылган жок, эч кимге деле зыян тийген жок. 3 жылдан бери колдонуп жүрөсүң демек. Тарт даярдап койгом. Нарагында ошол трактор эле өтө турган жер бар да, кичинечи. Ошо трактористке айтып коюш керек. Мен ушуга зым тартып койдум, өтүп ал жерден десең өтпөйт. Тегерет дагы жер кошуп алсаң болот. Жер маселеси демек проблема эмес экен да бул. Электропаз тартатан жер проблема. Кааласа дагы жана айыл раис менен, айыл өкмөт менен сүйлөшүп дагы жер улап алса болот экен да досум, туурабы? Анан трактор кылып мен өзүм чөгөрүп, өзүм неме кылам десе, чөгөрө турган деле жер бар, растай турган. Мен өз негизим мына жазда, кыштан чыккандан кийин трактор алып, чөптү өзүм кылам деген планым бар эле. Тегеректеги теплицалар кылып, гектар картошка эгем деген ниетим бар эле да, букаларды багып адушуу. Эгерде досум техниканы кылып, чөптөрдү өзү оро турган болсо, жерлери бар. То есть трактор болсо, эгер да, трактор болсо, могул жактан барып чөптөрдү өздөрү оруп келип, жанагындай бекер эле, жерлер ошончо. Өздөрү барып оруп, өздөрү кылса болот. Мен ошон ниетим бар эле, жазга чыгып адушуу кылам деген ниетим бар эле. Немекс, насип эмес ошо чагым. Кудай кааласа. Мына көрдүңүздөр туугандар, ушундай вариант экен. Экинчи үйүн деле көрүп чыктык, Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар, үйдүн ичин берсер, бул жагы эмне болду досум? Бул жак кухнясыбы? Досум, бир отун жыйганмын кышта. Кышында отун жыйнай турган жер экен, Ону газ болон келла куйкалаганга, туяк куйкалаганга. Муну казан, 150 литрлик казан. Ошондой 100 литрден көп да. 100 литрлик казан. Бир торпок батат да, чөмүчтүк жытат. Булар дагы калабы ошондо? Калат досум. Бүт бардын калтырып кетесиң. Муну очок, даяр. Короче, очок алам, казан алам дебейт, чайнек алам дебейт, даяр. Идиш аягыңа чейин таштап кетесиң. Төшөгкө чейин. Көрпө төшөк, азыркы көрүп чыккан көрпө төшөктөр да бүт бардыгын таштады. Итчи досум, итти. Жок, ит меники эмес. Ит алып кетет. Кошулардыкы. Мына көрүп чыктыңыздар туугандар, досум, кеш та кирип кетти. Эң негизгиси баасын айта кетели анда. Баасы досум 2 миллион 300 миңге бааладым мен өзүм. Негизи бар жок бар, даяр. Ошондо 2 сарай, 2 үй, 35 гектар жери менен. 35 гектар жерге электропаз тартылган даяр. Идиш аяк, көрпө төшөк, казан очок, короче, бар жок даяр. Инструменттер ошончо экен да туугандар. Короче, челек мыктар алып койгонмун дечи. Бүт бардыгы бар. Бар. Анан мен бир жуманын ичинде кетип калышым мүмкүн. Мен бир 2-3 күн күтөмүн. Сен видеоң чыккыча. Алам деген адам келип калса, атты ошол адамга адени 100 миңге сатам. Эгерде 2-3 күндөн кийин кайрылбаса эч ким, мен күчтөн сага таштап атты сатып кетемин. Документтер бүт бардыгын таштап кетесиң. Таштап кетемин. Өзүң турлай бересиң. Биз сата беребиз. Мына туугандар, уктуңуздар, баасы 2 миллион 300 миң рубль дейт. Караштырып көрөсүздөр. Биздин телефон номерлерди экран астыга калтыра кеттик. Чалып байланыша бересиздер. Эгерде сарай жагып калса, өзүбүз тосуп алып келип көргөзөбүз туугандар. Көрөсүздөр, шашпастан сарайын, үйүн көрөсүздөр. Жагып калса, келише бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.